районда, областта, даже Кыргызстанда ең бай кайылдардан. Бұл жерде азырлық күнде 3,5 миллион ашып қалып жашайды. 800-ден ашып қожолық, 900-ге жақын. Айылдың негізгі içi суға сулары, Субаш айлықпен Субашы жерлігіндегі жайлысындағы чоң бұлақ бар. Ошол жерден алады суды негізі. İçi сулар ошол Субашыдан ылдыйраак жакта бир-эки жерде кара суу деп коебуз. Булактардан суу чыгат, ошол жерден алат. Бирок Субаштан келген суу негизинен Субатка дагы ошол ичкенге дагы ушул сууну пайдаланып келишкен. Андан кийин акыркы мезгилде суудун дагы азайышы байкалып, климат өзгөрүшү, кургакчылык келди да жылдан жылга. Ошол биз кече барып көрүп келдик. Булактын Субашынын көлдүн өзүнүн азыркы мезгилде 1 граммда суу жок да. Буга чейин азайып келген, тенденция болгон, бирок мынчалык деңгээлде болгон эмес да. Жергиликтүү элдин айтуу боюнча. Алар ошол минимальный отметкага чейин түшүп келген дагы март, апрель, майга келгенде уже аяктан суу жогору жактан суу келгенде уже көбөйгөн да. Азыркы учурда ушундай биринчи жолу байкалып атат экен. Карабулакка башка источник жок, суудун булагы жок. Анан жердин астынан казса болот. Ага дагы мурда казган экен бир-эки жерде. Суу чыккан эмес экен. Карабулак айылында жердин астынан суу чыгарып өтө кыйын экен да. Баткен районундагы эң чоң 2 булак болсо, дал ошол экөөнүн бирөөсү мына ушул Карабулак айылындагы Субашы булагы. Бул кылымдардан бери үзгүлтүксүз агып келгендигине мына ушул чынар терек айгилелеп келет. Бул булак жыл сайын ушул мезгилде суусу менен туруп, быйыл таптакыр эле суунун токтоп калгандыгыны, кургап калгандыгына Карабулак айылынын тургундары тынчсызданууда. Анткени бул Карабулак айылынын жалпы 3,5 миң калкты таза суу менен, сугат суу менен дагы камсыздап келген. Ал эми бул суунун кургап калышы, соолуп калышы бир гана айыл чарба багытын эмес, мал чарба багытына дагы таасирин тийгизет деп кооптонушат. Анткени өткөн жылы мына ушул булактын айланасындагы Чирикти жайлоосундагы жайыттап жүргөн малдар мөңгү суусу түгөнгөндө ушул булактын айланасына келип жайыттап кетишкен. Жерде ел өсүп, балдар, жаштар өсүп, суат жерлерге ушул суу тартыш болуп жатат чындыгында. Мына ошон үчүн ушуну эми биздин элдин атынан айтайын дегеним эле ушуну бир караштырып, кандай жолу бар, сууду кантип ушунан көбөйтүш керек. Мүмкүн башка жерлерден дагы скважинабы же башка бир жолдорун мына ушул Капчыгайдын ичинен же башка жерлерден сууну кантип чыгарып көбөйтүп бериш деген маселе болуп жатат. Эми мына ушундай көрүнүш болуп турса, мындан аркы жашоого эми кыйынчылык болуп калат. Ал жагы эми белгилүү. Илгери бул жерден суу көп чыкчу беле. Анан бул жерде картошка, жүгөрү, буудай эгилип, картошка деген нерсе өтө сапаттуу болуп, биздин Карабулактын картошкасы Баткен району боюнча эң бир сапаттуу, жакшы картошка болуп турган. Азынан экономикалык жактан киреше алып, ушундай эмеде жашап турчу беле. Эми азыр кийинки мезгилдерде ушундай болуп калды. Мына Карабулактын территориясынан скважина, кээ тегирмендин алдында бар, мына жерде скважина бар. Мына ылдый жактан өкмөт дагы ушул маселени караган экен. Кара деген жактан бир 2-3 жерден скважинаны чыгарып туруп, өйдөгө карап туруп чыгарып беребиз деген. Эми ошолдой нерселер ишке ашып калса жакшы болот эле. Негизи бул табигый болгон булактын көзүн ачууда техникалык жолдор менен тазалоо, башка иштери кооптуураак болуп эсептелет. Себеби табигый нерсени козгогондо мүмкүн суунун көзү, булактын көзү башка жактан жылып чыкпай калышы да мүмкүн да. Ошону алдын ала божомолдорду токтотуп туруп, ошол жылда суу көбөйгөн мезгилге чейин күтүп туруу зарылчылыгы бар. Негизи Баткен району аймагындагы булактарда апрель айларынан май айларына чейинки булактарда суунун деңгээли өзгөрүүлөр пайда болот. Мүмкүн болушунча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул иштерди апрель айларынын акырына чейин карап туруу деп айтабыз да биздин адистерден. Жасалма мөңгүлөрдү бул убактылуу ошол тоолуу, жайыт жерлердеги мал чарбасыга керектүү сууларды гана сактап иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ата
целый айыл чарба багытында